Assalamu alaikum. Men bir saattay murun Karapayım eldin tilekteştigi kıymılının tüzülgöndügü tuuralı sizlerge kayırlуу jasap, sizlerдің pikiringizlerdi күттüm эле достор. Тез эле ар кандай пикирлер келе баштады. Мен азыр сиздерге дагы бир жолу түшүндүрүп, ошол пикирлерди окуурдун алдында дагы бир бул эмне болгон кыймыл түшүндүрө кетейин достор. Бул эч кандай саясий кыймыл эмес, siyasi partiyada emez, bul tilekteştik uyumu. Bul bizin жалпы özübüzdün karapayım adamdardın çoğu tilekteştik, çoğu bir kızıkçılıklarımızды korgoy turgan, çoğu biz çoğu olsak, çoğu oy tileklerimizni bilgitsek, çoğu oy tileklerimizni jetkizsek koomчулукка. Bizim maksat ушул достор. Андан кийин силер ойлобогула, булар бир саясий партия экен, шайлоодо адамдарды кандайдыр бир жака үндөйт экен деп. Биз эч кандай эч кимди бул партияга шайлагыла, буга үн бергиле деп үндөбөйбүз. Биз өз кызыкчылыгыбызды, бизди алдап жаткан, кандайдыр бир башка жактан туура эмес жактарга буруп жаткан ушундай көз караштардан бир коргонуу иретинде, ушундай көз караштардан туура эмес көз караштардан сактануу, бири-бирибизге үйрөтүп, баш көз болуп, чогуу бололу деген кыялда ушул карапайым эл тилектештиги кыймылын түздүк достор. Бизде эч кандай сен бул партияга үндө, же болбосо сен бул партиядан чык деген нерсе болбойт. Биз жөн гана ушул карапайым элдин ой тилектерин коомчулукка, бийликке жеткизип туруу максатында эмне менен жеткизип турабыз? Ушул YouTube каналдар аркылуу, Facebook аркылуу биз ушул 3 киши бул маалымат айдыңында түзүгеле мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Мисалы үчүн мен бул канал аркылуу Алмаз журналист, талант дагы ушул адабият жагына жакын, дайыма ушул Facebook'та жүрөт. Ушул мүдө тилектерибизди гана жалпылап чогултуп, кандайдыр бир тилектештик уюмун түзүү достор. Ушул гана азырынча бизде эч кандай саясий көз караштар же болбосо бирөөнү үндөө андай нерсе жок. Бир гана айта кетчү нерсебиз азыр эч качан акчага сатылбагыла, өзүңөрдүн жүрөгүңөр каалаган адамга, каалайсыңарбы чоң азатка достор, каалайсыңарбы бүтүн Кыргызстан, каалайсыңарбы ата мекен, эмнени жүрөгүңөр кааласа, мен мурдатан айтып жүргөм достор, эмнени жүрөгүңөр кааласа ошого үн бергиле, эч качан сатылбагыла. Биздин тилектештик ушул сатылбашыбыз керек. Байларга алданбагыла, жанагы элди жеген көпөстөргө алданып дагы ошолор тууганчыл болбогула достор, жердешчил болбогула, элди бөлбөгүлө түндүк түштүк деп. Биздин айтайын дегенибиз ошол. Дагы биздин катарыбызга көп адамдар кошулат. Биз буга чейин дагы сүйлөшкөнбүз. Азыр мен ушул чукул билдирүүнү сиздерге айттым достор. Азыр мен бир аз суроолор болуп калыптыр, жооп берейин. Ушул жооп берип жатканда эле биздин дагы келечектеги максаттарыбыз айкын болуп башталат достор. Так, Абдышүкүр Акматов 3 мүнөт болуптур. Азаматсыңар жигиттер, мен силерди колдоймун жана ишиңерге ийгилик каалаймын. Рахмат. Бизди карапайым адамдар деген бул маанисине карасаңар боюн көтөрбөгөн, карапайым президент болушу мүмкүн, карапайым капиталист бир бай киши болушу мүмкүн, карапайым тракторист болушу мүмкүн, карапайым муалим болушу мүмкүн. Карапайым деген боюн көтөрбөгөн жөнөкөй деген сөз. Анан карапайым десе каратаман, чортаман, же болбосо башкача бир ушундай нерселер менен туура келбейт бул мындай. Карапайым деген боюн көтөрбөгөн жөнөкөй гана адам. Биз кайда болбосун жөнөкөй бололу деген принцип. Мисалы үчүн мен Кыргызстанга барганда бир жүрөгүмдү кейиткен нерсе, биздеги адамдар кичине кызматка турса жөнөкөй болушпайт да. Бир башкача столдун ары жагына өткөндөн кийин ал жөнөкөй эмес. Сен тууганың болобу, башка болобу, мүнөздөрү өзгөрүп, бир кичине акча көбүрөөк тапса башкача болуп. Биздин негизги принцип жөнөкөйлүк достор, жөнөкөйлүк, карапайымдык. Биз ушуга үндөйбүз адамдарды. Момун, карапайым, мусулман болгула деп. Башка бизде эч кандай сен бул саясий партия, биз саясаттан алыспыз достор, саясаттан алыспыз. Каалаган партияңарга, каалаган нерсеңерди кылгыла. Бирок карапайым, адамгерчиликтүү болгула. Биз ошол жагына, ушул биз өзүбүздүн топ ушундай адамдарды ушул жака үндөйлү деген максат менен кыймылдаштык достор. Рахмат. Орозбек
Burkanov deyt. İşingerge iyilik, rahmat. Andan keyin Starki. Jakşı tilek, men koldoymun. 9 minut boldu. Senin kanalın menen jakында эле таныштым эле. Senin oy жүгүртүүң magan jakkan bolчу. Kalgan eki insandын көрөлүчү. Oy жүгүртүүсү кандай экен? Иши кылып, кандайдыр бир белгисиz топторду колдоп, кандайдыр бир уюмду колдобосоңор эле болду. Кыскасы, силер кыргыз элиме пайда келтирген азыркы катаал жашоодо кыргыз элиме жардам берсеңер, мен силер менен дейт. Рахмат, Старки, атыңызды жазып койсоңуз болмок экен. Bizde daha ayta getemin. Kandaydır bir siyasi güçlerdün, siyasi ağımdardın kızıkçılığın biz koldovoyuz. Biz özüyüz malumatlı elge taratуу mümkünçülüklerin. Biz özüyüz malumat ağımız. Tilekteş biz tilekteş adamlardın malumatların jetkizүү, malumatlardı çoğultuu adamlarga bir-birimizge jardam berүү. Biz karapayım adamlar. Men sizlerge dostlar, men bayce milyoner emesmin. Köp jardam bere albayım. Men kolumdan gelişince kandaydır bir nерселерди түшүндүрүү менен башка жагынан жардам беришим мүмкүн. Юридикалык жактан, мисалы үчүн миграциялык ушундай бир суроолор болсо, мен мигрантмын, мен азыр үйүмө бара албайм, мен мына жүрөмүн. Эч кандай менде бир саясий кызыкчылык же болбосо менин артыман турган чоң күчтөр жок. Белки эки жигит дагы ошондой, алар өз кезеги келгенде силер менен сүйлөшөт Facebook аркылуу байланышып, достор. Так, солнышко Arttap deybi, koldoyuz dep mintip koyuptur. Rahmat. Tak, ekinci adam salak deyip. Bütün Kırgızistan partiyaсын koldogula kettika. Dostlar, biz kandaydır bir partiyani men özümdün jeke oyumda menin dagı ошондой kaalagan partiyam bar dostlar. Birok biz общий ушул biz görüp turgan bizdin arkabızdan gelem degen adamdardı sen bul partiyaga koldan jür, sen bul partiyanın gözünü aç dep biz hiç kanday bir partiyanın kızıkçılıkların gözдөбөйбүз. Her kim özündө. Biz partiyalar menен süйлөшпөйбүz dostlar. Sebebi partiyalar şaylоонун алдында келиши мүмкүн. Адамдардын үндөп бергиле, бияка эмелип бергиле жүгүртүп деп. Biz hiç kanday партия менен сүйлөшүүлөргө барбайбыз. Биздин негизги максат карапайым адамдардын кызыкчылыгын коргоо достор. Так, чоң газат деп коюптур. Чоң газаттар ал өзүңүздөрдүн ишиңиздер. Чоң газат бардык каалаган партияларга голосовать эткиле достор. Только сатылбагыла акчага. Так, куш келипсиздер КТК анда алдыга кеттик. Күн чыккандан жаңы ысык нур каалайм. Bir nerse karapayım men чындап кагаз иш менен анча кызыгыш жок. Ошого мен көбүрөөк билгим келе баштады. Жазылган маалыматтарды тактаган, бурмалап элге башка мааниде жетип жаткан жаңылыкты окуттуу түрдө нак көрсөтүп, саатына чейин тартып көрсөтсөңүздөр, себеби ишенич деген эле өлүп жатат барган сайын. Достор, ушул карапайым калктын кызыкчылыгын, тилектештигин көздөгөн биздин кыймыл, ушул Алмаз Эркебай уулу Эркин Тоо газетасында кабарчы болуп жүргөн көп ушул журналисттик эмелери бар да, мүмкүнчүлүктөрү, маалыматты так берүүгө умтулабыз достор. Биз сиздерди алдап, же болбосо кандайдыр бир кызыкчылыктарды, саясий күчтөрдүн кызыкчылыгын коргоогундай бизде эч нерсе жок. Артыбыз таза достор. Биз мындайча айтканда жылаңач баатырларбыз. Эч баягы өзбектердин киносу бар эле, Жүсүп Жалаңтөш деген. Ошондой Жүсүп Жалаңтөштөрбүз биз. Биз жардам берүүгө даярбыз. Кандайдыр бир жактан адамдарга мүмкүнчүлүгүбүздөн дайыма ушундай кандай нерсе болсо дагы айтып, чогуу чаран коомчулукка жеткизсек достор, мына азыр бүгүнкү биринчи кадамды баштадык, экинчи, үчүнчү ушинтип кете беребиз. Биз саясий стабилдүүлүктү каалайбыз. Биз өнүккөн улуу Кыргызстандын болушун каалайбыз. Эч кандай тополоңдорго, анархияга, алданып калууга каршыбыз достор. Биз ушул карапайым жөнөкөй адамдардын кызыкчылыгы, жөнөкөй гана адамдарды жөнөкөй жака тарбиялоо достор. Так, Жумагүл Мундузбаева 18 минут болуптур. Азаматсыңар, ишиңерге ийгилик. Мен карапайым адаммын. Рахмат Жумагүл. Биз карапайым адамдарбыз. Биз бай эмеспиз, чынын айтканда. Байлар эми алар өздөрү байлар башка каста болуп калды, чиновниктер, коррупционерлер алар башка болуп калышты. Биз карапайым адамдар. Биз өз кызыкчылыгыбызды коргойбуз. Биз мындан кийин адамдарды ушул туура эмес жолго алданууга, бизди алдап кетүүгө чогуу туруп ушундай мүмкүнчүлүк бербей, бизди мындан кийин мындай кордук башка нерселерге
öz dengeliне жараша сок курууга даяр ушундай тилектеш. Биз көп болсок достор, биздин үнүбүздү угат. Бийлик да угат, башкасы да угат. Биз чогуу турсак, карапайым адамдар. Биз көппүз достор. Бай, коррупционер, чиновниктер алар аз. Ал эми биз Кыргызстандын негизги сөөгү, костягы карапайым адамдардан турат. Бардыгы ушинтип тентип жүрөбүз. Мына мен мигранттар, биз миллионго жакын мигрант барбыз достор. Миллионго жакын бала чакаларыбыз ушакта тентип жүрөт. Ушакта окуп, биз бардыгын ошолор кайтып өзүбүздүн улуу мекенди курушубуз керек. Тентиреп биякта калып кетпешибиз керек достор. Менин негизги мигранттар жагынан айта турганым ошол. Бүт нерсе биздин тилектештик ушул ынтымакка, өсүп өнүгүүгө, алданбоого, биздин көзүбүздү боёого каршы туруу достор. Так, Роман Перов эмнеге биздин эки күчтүү саясатчыбыз кыргыз деп күйөттөр да, бирок экөөбү бириге албайт. Эмнеге сиздер деле күчтүү элдик кыймыл болуп бир нече бөлүнүп турасыздар? Казактардын тарыхында Кененсары казактардын бийлерин кантип бириктирген, алардын көздөгөнү бир болгон. Достор, биз саясий партия эмеспиз. Бөлүнүп, жарылып, биз антип элдерди бөлгөнгө кызыкчыл эмеспиз. Биз мен айрыкча түндүк, түштүк деген, уруу деген нерсеге бөлүнүүгө абдан каршымын. Биз наоборот биригеле мындай карапайым адамдар гана өз кызыкчылыгыбызды айтыш үчүн бул жерде саясий эч кандай бир агымга барыш жөнүндө сөз болуп аткан жок. Бөлүнүп, сен бияка барбагын, сен бияктан кылбагын, сен муну каалаганыңар достор. Демократия дедиби? Каалаганыңар өзүңөрдүн жүрөгүңөр чындап бир нерсеге голосовать этерде ойлонуп, ушул киши эл үчүн иштеп жатабы? Бул киши ким? Жөн эле сен тууганың болуп калган үчүн, же болбосо досуңду айтып койгон үчүн, же жөн эле бир жактырып калганың үчүн эмес. Ал кишинин эмгегин келечекте сенин балаңа кызмат кылып береби? Элге келечекте кандай болот? Ошо жүрөгүңө карап туруп, анан шайлоого, быйыл кайдыгер болбойлу, шайлоого барып достор, жүрөктөгү каалаган адамыңарга шайлагыла. Каалаган достор. Алга дейт. Рахмат. Алга, кеттика, алга. Бакыт Эшалиев, колдойм алга. Ишиңерге ийгилик, кажыбас кайрат. Мен силер менен. Рахмат. Бакыт адаш. Биз сиздер менен достор. Биз сиздер менен дайыма эфирге чыгып өз ойлорубузду айтып турабыз, буйруса дестабилдүүлүккө, кандайдыр бир тополоңго жол бербегенге умтулабыз достор. Биз андан кийин бир кандайдыр бир кыймылдар чыгып алып эле элди бияка үндөп, тияка үндөп, биз андайга такыр каршыбыз достор. Биз ушул ким карапайыммын деп бир кедей кембагалдын балдары бизге окшогон, өзү кедей кембагалдар, кыйналгандар, алдангандар биз менен болосуңар достор. Көзүңөрдү чоң ачкыла. Силерде эч ким өзүңөр аракет кылмайынча, өзүңөр лично, өзүңөр өзгөрүп, жүрөгүңөр коррупцияга каршы, мен эч ким менен акча берип сүйлөшпөймүн, мен эч ким менен мыйзамдан сырткары жолго барбаймын деп өзүңөр өзгөрмөйүнчө силерди президент дагы, башкасы дагы, партиялар дагы эч ким өзгөртө албайт достор. Биз карапайым адамдар өзүбүз өзгөртүп, окуп, билим алып, интеллектуалдык деңгээлибизди көтөрүп, ошонун негизинде өзгөрөбүз достор. Коом өзгөрөт. Биз жакшы жашоого сөзсүз келебиз. Ишенгиле достор. Кыргызым, Кыргызстандын жери менен көп улуттуу элинин таламын талашып, жашоо шартына кедерги болгон коррупцияны жоюуга бирге бололу десе хамелеонго окшогонун эмне? Чоң казакты колдойм. Ада кандай адамдарды колдоп алалы деп эми уйдун бөйрөгүндөй болуп жарылган таз кейпиңерге кайра түштүңөрбү? Сөздүн чалмакейи көп, чалабышкан боткодой болуп. Рахмат. Демократиялык жол менен эле дейсиң, ал жолдун кандай экенин Америкадагы билип түшүнбөйт. Андай эле акылың ашынып, ташынып баратса, ууру кески бузуку трайбалисттерди жоюуга, чоң казакка кошул. Бийлик качпайт. Анан дагы өз сөзүңү бала. Рахмат, абдан жакшы кеңеш. Биз кандай ачуу сөз менен болбосун ар бир сөздү туура кабыл алабыз. Биз мындай сөздөрдү угуп келе жатканбыз. Азыр абдан адамдардын нерви чыңалууда, кандайдыр бир ишеним көрсөтпөй, чоң казак жана башка деп ушундай болуп турган учур. Албетте достор, мен сиздерди чоң казакка кошулбагыла деп, же болбосо бул партияга кошулгула деп мен айта кеттим. Мен үндөбөйм. Каалаганыңарды кылгыла. Чоң казакпы, чоң казак. Жүрөгүң сүйгөн нерсени кылсаң эч качан өкүнбөйсүн. Ошол нерседен туура эмес жыйынтык чыгып калса дагы мен өзүм ушуну каалап кылдым эле, ушундай натыйжага жетти деп достор. Акчага сатылбагыла, кызыкпагыла.
трезви мындай соо көз караш менен карагыла, жүрөгүңөр сүйгөн нерсени кылгыла. Дагы мен айта кетемин, бизде эч кандай саясий нерсе жок. Каалаган партияңарды эме кылгыла. Биз тас кейпибизди кийип, бөлүнүп, жарып элди көрүп аткан жерибиз жок. Биз наоборот элди жакшы жакка үндөп, чогуу бололу, карапайым адамдар алданбайлы деп жатабыз достор. Качанга чейин алданабыз ушинтип? Бизде болду, бүттү, всё. Чегарасына жетти достор. Чегарага жетти. Мындан кийин жол жок. Туңгуюкка келип токтолдук. Өзүбүздү карашыбыз керек бул жерде. Өзүбүз бири-бирибизди сактап калышыбыз керек. Тилектеш болушубуз керек ар бирибиз. Мен сага тилектеш, сен мага тилектеш. Жүрөгүңдөгү нерсени айт, жардамыңды сура, тартынба. Достор, тилектештик. Мына ушул азыркы кезде көрүп жатасыздар достор. Так, керек болсо биз алтыныбыз менен экинчи Швейцарияга болмокпуз. Эгер ак үй көк үй уурдабаса. Туура достор. Ак үй көк үй уурдап, ушундай уурулуктар болбосо биз алтыныбыз менен алтынды жөн эле слиткасы эмес, керек болсо ошол Израилдегидей ювелирный заводдорду кылып, өзүбүздө иштеп чыгарып, дүйнөлүк деңгээлдеги сонун нерселерди кылып туруп сатсак болот. Тилекке каршы биздикилер аны жасамак турсун, ошол чыккан алтындын кандайдыр бир пайызын гана алып калып, калганын чет өлкөлөргө кетирип, ушундай бир акмакчылык иштер болуп жатат достор. Албетте бул туура эмес. Мен Рамашпиров дейт. Мен Москвадан жазып жатам, ушинтип кыймыл түзүп, андан кийин партия түзүп, саясатка аттанасыңарбы? Сиздер партия түзсөңүздөр, анда кыргыз бириге албайт. Сиздер элдик кыймыл түзүп, Адахан Мадумаровду президенттикке жеткизишиңиздер керек. Садыр Жапаровду премьер-министрликке жеткизишиңиз керек. Достор, мен деле саясатка жакын болуп бара жатам. Ошол Адахан Мадумаров, Садыр Жапаров бардыгын. Биз бул жерде бир саясатты жүргүзөлүчү. Биз пока өзүбүздүн кызыкчылыкты колдогон, каалаган адамыңызга баргыла. Менин эң мисалы үчүн жүрөгүмдөгү жакын ошол Адахан Мадумаров, Адахан Кимсанбаевич. Өзүм мурдакы берүүлөрүмдө деле айтып жүрөм. Мен бирок сиздерди үгүттөбөйм азыр. Бир партияга же болбосо менин артыман буга деп жүрөгүңөрдөгү каалаган адамды кылгыла. Биз саясий агымды бир жака бурбайбыз достор. Биз бурбайбыз саясий агымды. Биз азыр ушул карапайым адамдардын гана тилектештиги, биз өз кызыкчылыктарыбызды, өз мүдө, ой тилектерибизди жогорку жактарга, коомчулукка жеткизүү, бийликке жеткизүү эмнени каалап, аны эртең дагы бир берүүдө айтайбыз. Биз кандай максаттарыбыз бар, кандай нерселер менен кетебиз, өзүбүздүн программаны көрсөтөбүз достор. Биз силерди эч жака үндөп же болбосо мындай кылып аткан жерибиз жок. Туура түшүнгүлө достор. Так, М5М ППН дейт. Өтө секретный жазылган экен. Ак жол силерге элдин оюн, ички дүйнөсүн өзгөрткөнгө аракет кылгыла. Ички дүйнөсүн өзгөрткөнгө аракет кылгыла. Шайлоодо эл добушун сатпай, жүрөгү менен шайлагандай кылып үндөгүлө жигиттер. Силердин жүрүшүңөр эң туура, колдойбуз. Абдан жакшы. Биздин жүрөктөгү, тилектеги менин айткан нерсемди айтып тур да достор. Ички дүйнөсүн өзгөрткөнгө. Мен айттым го достор. Аалам өзгөрбөйт, дүйнө, коом өзгөрбөйт, өзүбүз өзгөрбөй. Биз баягы эле ойдон болсок, кантип анан дүйнө өзгөрөт? Биз биринчи аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Ошол өзгөрүүгө жараша аң сезим өзгөрсө, биздин аракетибиз өзгөрөт. Аракетибиздин натыйжасында, аракетибиздин негизинде натыйжа келип чыгат. Ошол нерсе биз аң сезимибизди өзүбүз өзгөртүшүбүз керек. Анан баягы эле илгерки баягы эчкинин таягы болсок, жүрө беребиз ошол таякты жеп достор. Өзүбүздү өзгөртөлү, шайлоого туура көз карашта бололу, туура жака үндөгүлө бириңер достор. Ошол. Так. Мен дагы карапайым адаммын дейт Нурбек Атамбеков. Биз ошол карапайым адамдар үчүн ушундай карапайым адамдар деген ушул боюн көтөрбөгөн жөнөкөй инсандарды карапайым адамдар деп коюшат да достор. Биз баарыбыз карапайым адамдарбыз. Убакыт абдан өтүп жатат. Дагы бир акыркы суроо болуптур. Чачылбай чоң казатка бириккиле. Достор, каалаган уюмуңарга бириккиле. Бул уюмга баргыла же болбосо буга барбагыла деп мен сиздерди үндөбөймүн. Чоң казат болобу, ата мекен болобу, башка уюмдар болобу, каалаганыңарга баргыла достор. Мен сиздерди азыр бул жерде саясий площадь, саясий аянт эмес биздин кыймыл. Биз ушул өз каалоо тилектерибизди, өз проблемаларыбызды,
elge, koomчулукка, ушул элдин проблемаларын жогорку бийликтегилерге жеткизип туруу максатында азырынча ушул план менен бара жатабыз достор. Дагы война план покажет деп коебу, баягы согуш учурунда ошол планды кандай боло тургандарын көрөбүз достор. Азырынча биз ушул нерсе менен бара жатабыз. Эч кандай саясий кызыкчылыктарыбыз жок биз бул жерде. Бул партия, бул шайлоо дегенде. Эми биздин баягы адамдарыбыз аябай кедей мамлекеттин адамы саясатчы, бай мамлекеттин адамы саякатчы дегендей, биздин баарыбыз эле саясатчы, баардыгыбыз эле партиянын лидерлерин айтабыз. Ушунчалык анткени азыр пандемиядан кийин дагы абдан чыңалуу мезгилинде турабыз да достор. Биз ошол чыңалууну жакшы, жумшак, мындайча айтканда бир нукка буруу максатында бир өзүбүздүн тилектеш болуу менен өзүбүздүн мүдөө максаттарыбызды ишке ашыруу багытында ушул кыймылды түздүк да. Биз көптөн бери ойлонуп, бир учуру келгенде кандай кылсак деп пландап жүрдүк эле. Эми кандай формада бере алдык, кандай наам, мисалы үчүн карапайым элдин ушундай тилектештик кыймылы деп, карапайым элдин тилектештик кыймылы деп ушундай наам берип, бул кандай, биз ар кандай бир варианттарды карап көрдүк достор. Ар кандай түрлөрүн, акыры ушул нерсеге келип кеңешип токтолдук. Балким ойлоруңар болсо сөзсүз айткыла достор. Албетте ар нерсенин өсүп өнүгүп кетиши ар бирибиздин өзүбүздүн колубузда достор. Биз кандай жакка барабыз? Балким мен баягы күнү Facebookка жазганмын постунда. Достор активдүү бололу. Балким биз азыр тарыхты жасап жаткандырбыз. Саламатта болгула.